Кимсанбаевич кайсы иш менен кармап атат? Birinci May rayonduk sotuna alıp kelgendigi kabarlanууда. Men biraz geçigip geldim. Ошол себептен кабарланууда да айтып атам. Киргизгенин көрбөй калдым. Сот эмне деген чечим кабыл алат азыр көрүп жатарбыз. Ак илет бирок сынбайт. Ошончо жыл напсисин тыйып, мамлекеттин бир кумалак ташын ары бериге жылдырбай, мекен үчүн ак кызмат кылам деген кишинин саясатка аралашкан жылдарынан ушу күнгө чейинки 95-96 жылдан бул жагына акыбет ушул. Муну менен кыргыз коомчулугунда адалдан таза мамлекет үчүн кызмат кылалы деген түшүнүк калабы калбайбы мени бүгүн күмөн жаратууда. Урматтуу туугандар, биз Кыргызстан өнүгө өзөсөбүз десек, анда мамлекет үчүн башын сайган, улуу инсандардын жолун улаган мындай кишилерди кордобой, тескерисинче коргошубуз керек. Жусуп Абдрахмановдун аянычтуу тагдырын окуп, аябай зээнимге кийип, кыргыз кезинде ошол улуу кишини дагы кыргыз мамлекеттин кайсыл жерлерди ээлеп турса ошонун баардыгын кошуу менен чоң мамлекет курам деген аруу тилектерин жарым жолдон көрө албастар өзүбүздөн эле чыккан анча мынча саткындар сатып түрмөгө камалып аеосуз кыйынчылыктар менен эшиктин кулпусунун тешигине ар бир манжасын киргизип сындырып анан өлүмгө дуушар болгон, өлүмгө кеткен деген ушундай бир маалыматтар окуп аябай зээнимге ийген күн кайра бүгүн дагы ошондой зээнге ийиштүү абал жаралууда десем жаңылышпайм. Анткени ошол улуу инсандардын эмгегин баалап, Урхордого эстелигин орнотуп, ошолордон өрнөк сабак алып, ошол кишилердин жолун жолдосом экен, эли жериме кызматты кылсам экен деген кишини бүгүн мындай суракка чакырып, анан эмнеге соттоймун деп аткандыгы чынында биз жаштар үчүн ушул акыйкат жол ушул болсо керек, ушул жол, анткени бул жолду басам деп кыргыздын эчеен чыган уулдары сынып, колдору сындырылып, атууга кетип,
анын артынан саба калып биз ошол жолду улайлы, мамлекеттүүлүктү бекемдейлі, эл жер өнүгсүн, Кыргызстан дүйнөдө кадыр бактуу эл болсун деген кишилердин бири Мадумаров экендиги талашсыз. Коюлуп жаткан күнөөлөр боюнча президент мырза Жапаров Садыр Нуркожоевичтин бир интервьюсундагы бир протокол менен жер берип коюу мүмкүн эмес. Ал президент катары мен кол коем, андан жогорку кеңешке өтөт. Жогорку кеңеш кайра ратификациядан кийин документ мага келет. Анан мен кайра кол коем. Ошону менен анан 4-5 процедурадан өткөндөн кийин жер маселеси чечилет деген. Лейлек эли, Лейлек район тургундары аябай жакшы билишет. Ал жердеги жолдун тарыхын, кандай тагдырда, эмне деген уруш талаш, эмне деген жаңжалдар болгон учурда бул жер чечилип, бүгүн Лейлектен түз Борборго, Кыргызстандын бүт тарабына керек болсо дүйнөнүн кай жерине барам десе, ошол жол, ошол көпүрө аркылуу өтүп аткандыгы баарыңыздарга белгилүү. Эгер билбесеңиздер, ошол билбегендер үчүн Лейлектик туугандардан сурасаңыздар айтышат. Бирок кыргыз эч эсибизге келбей, арабыздан ушундай тыңчыкмаларыбызды кордоп-сордоп, камап, жалган жалаа менен камап жаткандыгы өтө өкүндүрөт. Кезинде Садыр Жапаров дагы ушундай камоого дуушар болуп, акыр аягы акталып, президент болгонго жетишкендигин бул тарых. Муну эч ким эч жака жашыра албайт. Бирок тилекке каршы ошол кылгылыкты кылгандан эч кимиси жоопкерчиликке тартылбай, анан кайра эле